Ысык Көл облусунун Тоң, Ак Суу жана Жетек Үз райондорунун алыскы жайлоолорундагы чабандарга керектүү азык-түлүк жана мал жандыктарга тоют жеткирүүгө жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары тартылат. Бул багытта Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматовдун жетекчилиги менен штаб отурум өттү. 28-30 майда жааган калың кардын кесепетинен Каракол Эңилчек унаа жолунун 82 чакырымына болжол менен 80 000 куб метр кар көчкү түшүп, жол жабылып калган. Учурда аталган унаа жол бир тараптуу ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен азык-түлүк жана тоют жеткирүүгө Чүй облусундагы куткаруучуларды даярдоо борборунан 3 оор жүк ташуучу унаа тартылды жана 7-8 бирдик инженердик техника тартылуусу пландалууда. МЧС тарабынан 10 жакын техника тартылып атат, оор техникалары. Андан сырткары 2 снегоход жана башка күч каражаттарын тартып атабыз. Тийиштүү тапшырмаларды бердик. Деңгээлине жараша, зарылчылыгына жараша дагы да техникаларды күч каражаттарын тартууга даярбыз.